Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 15-июнь. Ночной сменага чыгабыз. Кечки саат 9:30, 21:30. Биздин приоритет 8. Рейтингибиз 491. Уровень платина. Активность 100. Кудайым буйруса. Эмики айда дагы платина болушубузга аз эле калды. Дагы бир 3-4 күн иштесек платинага жетип барып калабыз, Кудай буйруса. Мынакей. Комиссия и сборы 00, сервис тагын, таксопарк тагын. Себеби бүгүн ишке чыга элекпиз. Балансыбызда 3374 сом бар экен. Тариф Толка комфорт менен иштейбиз. Бүгүн промокодду колдонобуз. 6 саат дейт. 6 саат сниженный комиссия дейт. Яндекс канча снижет этет экен. Бирок 1-январь 2024-жылга чейин экен убактысы. Мен бүгүн колдонойн деп чечтим. Бул жерде таксопарктын тиешеси жок, жалаң гана Яндекс 6 саат. Комиссия сервиса составит 1 сом дейт. Течение 6 часов. 1 саат 6 сааттын ичинде 1 сом эле комиссия алат экен. Калганы без услуга болот экен ошондо. Саат түнкү 03:32ге дейин экен. Mercedes-Benz менен иштейбиз. Таксопарк, Маяк парк. Туугандар, Маяк парк аркылуу Яндекске катталып, курьер, доставка, эконом, комфорт, бизнес, минивен, грузовой тарифтери менен Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында иштесе болот. Парктын услугасы 2%, жаңы келген водительге 200 сом балансына толукталат. Телефон номер 0708 880 980. Линияга чыгайлык. Коэффициент жакшы күйүп турат, 130. Бишкектин бардык жеринде десек дагы болот. Шаардын ортосу эң көп жери. Биз турган жерде эле где-то 60, 70, 80, 100ге дерин элешет. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Линияга чыгабыз, заказ күтөбүз, биринчи заказды. Мынакей 2 километрден биринчи заказды берип атат, плюс 90 менен кеттик анда. Жукеева Пудовкинага барат экенбиз. Жетип келдик. 4,5 километрдей жүрдүк. 225 сом болду. Туугандар, мынакей биринчи заказды жеткиргенден кийин комиссияны көрүп коелук. 225 сом болду жол кире. Яндекс 1 сом да алган жок. Таксопаркка 2% кеткенде 4,5 сом таксопарк алды. Яндекс услуга алган жок. 6 саат бою ушундай болот, Кудай буйруса, иншаллах. Жолдо келатканында дагы 1 километрден заказ берди. 1 километрден клиентти алып, каягына барат экенбиз? Каракулжа дейт го. Охо, линиядан чыгып коюп барышыбыз керек экен. Магистрал менен туура барат экенбиз. Коэффициент жок жерде экен, Унутуп калбастан линиядан чыгып коелу. Биз барганча коэффициент күйүп калат, Кудай буйруса. Иншаллах. Клиент олтуруп чыгып туруп эле солго кайрылганда глобуска кирип кетти. Ожиданияда турамын. Оплата наличными дейт. 149 сом болот экен өз жол киреси. Бирок стоимость поездок с учетом пробок дейт. 169 сом, 20 сом Яндекс кошуп эле берди. Магистралда пробка. Аркы бети да, берки бети да. Эми өтө эле күчтүү эмес. Все равно техника көп. Жылып аткандан, машиналар жылып аткандан байкап атсаңыздар керек, канчалык жылып атканын, Бул светофор жакын эле, уже кийинки светофор аралыгы пробка дегендей. Туугандар, ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Жана энергетик боюнча көп сөз болуп атат. Ден соолукка зыян деп. Мынакей мен 1 литр нак айран аламын. Аны 1 литр нак айрандан 3 литр чалап чыгат. Кичине туздан кошуп туруп, чалап жасап алам. Эми 5 саат, 6 саатка жетпесе деле, жок эле дегенде 2 саат, 3 саатка дерин суусундугун кандырат. Анан эң жакшысы натуральный болгон үчүн жана белокта. Өзүбүз адам баласы белоктон турган үчүн бизге керектүү зат бар да мунун ичиндечи. Ден соолугубузга зыян эмес, тисе пайдасы гана тиет го. Мен кече күнү бир энергетик тууралуу сүйлөгөн бир блогерден уктум эле. Горилланы ичип маймылдай болгончо, кымызды ичип айгырдай бол деп коюптур да. Ошон сыяктуу эле мен деле айткым келет, кымыз болбосо деле мынакей чалапты ичип коюп жумушту кылып атабыз. Кудайым буйруса, иншаллах. Бул клиент, по-моему,
Жанагы чоң глобустан таппаганды бияктан издеп көрүп атат окшойт го. Тыналиева магистрал кесилишинде турабыз дагы ожиданияда. Биз уже 3-чү остановкага токтодук. Баха менен магистрал кесилишинде турабыз. Бул жердеги магазинге кирип кетти. Жана издегенini эки глобустан таппай бияктан карап көрөйүн сураныш деп калды го. Бирок биз бара турган жерде дагы эле коэффициент жок. Демек пока линияга чыкпай турабыз. Бирок 4-чү остановка жетишибизге 200 метр эле калып турабыз. Унчукпай эле ушул жерден түшүп калып эле. Өзү кенен шашпай алып кетсе дагы болот эле. Бул деле капризныйраак клиент окшойт. Макул эми. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Кудайым берекесин берсин, 169 сом болду. Яндекс 21 сом кошуп төлөп бергени менен общий доход 190 сом болду. Биз турган жерде коэффициент жок экен. Кана бисмиллахиррахманиррахим деп туруп денега чыгып көрөлүчү. Кандай болот? Коэффициенттин жок эле дегенде мына 30-40 сомдукуна илештирип берер го деген ойдомун. Кийинки заказ түштү. 775 километрден дейт. Кайгына барат экенбиз? Киевскийге барат экенбиз. Жакшы. Шаардын ичине алып барат экенбиз, Кудай кааласа. Плюс 30 коэффициент менен алдым. Биз бара турган жер коэффициент кайнап турган жери 140 болуп, мынакей. Ошон үчүн линиядан чыкпай эле барабыз, себеби может жаныбыздан ошол биз бара турган фиништен заказ түшүп калышы мүмкүн жетейин дегенибизде. Бул клиентти түшүнүп, сразу кийинкисин алып кеткенге жакшы болот. Жетип келдик. Кийинки заказды күтөбүз. Киевскийде турабыз. Коэффициент 140 күйүп турат. Именно 140-тын кайнап аткан жеринде турабыз. Охо, бул каяк болуп кетти. Так, 1 2 пропустит убакытты. Новопавловка дейт, алыска дейт. Ал жака барсак болбой калат. Московская улица 140 менен берип атат. Канал алабыз. Точка бусын жазбаптыр бирок 1,5 километрден. Кеттик. 206 сом берди, 200 сом берип түштү. Майдабыз жок эле, боло береби дедиле. Ладно дедим. Жолдо келатканда 600 метрден заказ түштү. Принимать эттим 150 менен. Клиентке жетип келдим. Бул 5 күнгө дейт. Жогору карап чыгарып таштайт экен бизди. 17 километр дейт. 28 мүнөт жүрөбүз дейт. Себеби -7 менен берген үчүн хорошо дедим, бир сыртка чыгып келе берейин. Бирок шаар ичинде коэффициент жакшы болуп турат. Ну ничего. Барып келебиз Кудай буйрса иншаллах. 5 күнгөйгө дагы жетип келдик. Оплата карта менен экен. Где-то 25 мүнөттө жетип келдик. 439 сом болду. Электроник копилкага кетти. Так, кирип көрөбүз. Мынакей. Яндекс 5 заказымдан 5,50 тыйын алып тур да. Ар бир заказдан 1 тыйындан алып атат. То есть 10 тыйындан алып атат да. Жакшы. Таксопарк 2%. Шаардан бир топ эле жогорундабыз. Коэффициентке такыр илешпейбиз. Болсо бул жактан шаарга болот, болбосо жок ылдыйга карап. Меники механика болгон үчүн холостой түшүп кетебиз го. Примерно 3-4 километрдей ылдыйга холостой түшүп келдим. Механика болгон ушул жакшы жери. Холостойго салып коюптарыбыз теп коюп. Шуулап жетип келдик. Коэффициент жакшы эле 160 жанып турат экен. Шаардын бүт жери. Коэффициент бар жерге келип, мына көк жарга келип, светофорго жетпей токтодум. Каягынан берсе, ошол тарабына барабыз. Мынакей алдыбыздан 900 метрден берип атат 80 менен. Проспект Манас дейт, шаардын ичине кирип барат экенбиз Кудай буйрса. Кеттик. Жетип келдик, 302 сом болду. Дворго кирейин десем, не надо деди, ошон үчүн 500 сомуна 200 сом сдача берип коердим. Жолдо келатканымда 160 менен дагы бир заказ келди. Кеттик анда. Жетип келдик, 286 сом электроник копилкага кеттик, карта менен оплата болуп.
Liniyadan çıkmadım. Пока коэффициент бар жердебиz. Keyinki zakazды күтөбүз. Так, уже бүгүнкү күнгө 16-сына өтүп, 2 заказ болуп калыптыр. Ошондо мынакей. Яндекс комиссия албай жатат. Ар бир заказдан 10 копейкадан алып атат, 10 тыйындан. Таксопарк 2% как обычно. Себеби бул промо коддун таксопаркка тиешеси жок. Кийинки заказды алдым. 5-нчи микрорайонго барат экенбиз. Алейкум ассалам. 5-нчи микрорайонго жетип келдик. 219 сом болду. Жеткенимде 200 метрден заказ берди. Артымда турат. 200 метр дагы чыкпайт өзү. Азыр солго кайрылсам эле болуш керек өзү. Булар берки бетинде турат экен да, ошон үчүн. Хорошо, айдап көрөлүчү азыр светофорго солго. Эмне болот экен, Айткандай эле солго кайрылып туруп эле, мынакей, мен чыккан жер. Бияктан чыгып туруп солго кайрылып туруп эле токтодум. Булар остановканы көргөзгөн. Остановкада эч ким жок. Мен түшүндө эле турам. Биягында бирок магазиндер, кафешкалар дегенге окшогондор турат. Уже выхожу. Откуда выходишь дегенден болдот да. Хорошо, күтөлүкчү. 12-нчи микрорайонго барабыз. Туура ушул жол менен чыгабыз. Магистралга түшүп кеттик. Анак айткандай биягынан чыгышты. 12-нчи микрорайонго дагы жетип келдик. 204 сом электроник копилка, оплата картой. Линиядан чыкпадым, потому что коэффициент бияктан нормальный эле. Пока заказ түшө элек. Күтө турабыз. А так коэффициент борбордун так ортосунда 160 күйүп турат. Чачырандысы бизге 70-80. В крайнем случае 40-50. Тиет го. Айтканымдай эле плюс 40 менен село Көкжар дейт. 1,5 километрден. Через 100 метров поверните направо. Через 100 меселе биз бу жерден чыксак болот. Сплошной, двойной сплошной бияктан бүтөт. Биз ушул жерден сразу солго кайрылабыз. 1 километр болуп калат да ошондо. Клиентке жетип келдим. По указанию дейт. Кайда барууну көргөзбөптүр. Оплата картой дейт. Эгерде 7 мүнөттүн ичинде чыкпай турган болсо, основной бул жакта жана кафешкалар. Эгер чыкпай турган болсо, 7 мүнөттөн кийин отмена кылып салсак, клиент не вышел деп, бизге оплата келе берет. Ошон үчүн бул оплата картой азыр отмена кылып салса деле клиент, бизге все равно коэффициентini бербесе деле комфорттукка 49 сом, значит 49 сом акча келет. Эгер 7 мүнөт күтө турган болсок, ошонусу менен кошо келет. Убакыт ожиданиясы менен. Күтөбүз анда. Пока бесплатный ожиданияда турабыз. Кийинки клиенттерди жеткиздим. Кыскасы, аягына жетпедик. Кичине жүргөндөн кийин эле туура эмес адрести көргөзүп, бияка дедим бирөөнүн короосуна кирип бардык го. Бияка эмес экен, эми бияка кайдасың деди эле, завершить этип салдым, сразу басыпчы. Себеби карта менен эле. Болду, брат дедим, завершить этип койдум, эми башка такси чакырып кеткиле, жетпедик дейт. Анда башка такси чакырып кете бергиле дедим, мен силерди алып бара албайм деп, бир звездочканы коюп эметип коюм, себеби келгенче мас экен. Мазгин тырктатышты го. Көп болсо канча жүрдүк? Где-то 1,5 километрдей жүрдүк окшойт. 144 сом болду. Кийинки заказ плюс 80 менен түштү. Көкжарга барат экенбиз. Кеттик анда 1 километрден. Жетип келдик. Точкага жетишибизге аз эле калды, бирок токтотуп кое бериң бияктан деди. 226 сом болду, 240 сом берип түштү. 5 звездочка. Андан кийинки заказ түштү 140 менен. Принимать этип койдум. Минус 7 активность дегени алып кое бердим. Бирок булардын остановкасы көп экен. 1-2 остановка, үчүнчүсү бара турган жер. Клиентти жеткиздик, 176 сом болду. Карта оплата. Кийинки клиент 620 метрден берип атат. Мен жолдо келатып алдым. Плюс 100 коэффициент менен алдым. Сепчика болуп атат бияга. Жетип келдик. 265 сом болду. Клиент 300 сом берип без сдачи деп түшүп кетти.
Звездочка. Кетті мынаке. Коэффициент бияқта жоқ екен. Біз илешпейбіз. Жандырсам бияқ жағынан коэффициент жоқ жағынан беріп қалауы деп ойлантам. Чек көрөрәчі линияға. Кейін артқа разворот алып тұрып, коэффициент бар тарапқа ылдыйға қарап түшіп кете берели магистрал менен, Мынаке. Плюс 20 менен беріп атат. Асанбайға барат екен, өте жақын жерлерге. Хорошо. 1,5 километр жүрдік, 105 сом болды. Так, коэффициент қандай? Коэффициент бар, линияға шығабыз. Промокодтың уақытысына аз қаптыр. Иса Ахунбаев, как раз мен үй жаққа кетішім керек елі. Үшіні мен кетет тоқшойыз, Плюс 100 менен беріп атат. 1,8 дейді. Окей. Точка Аға келдім. Остановкаға қойылған. Бірақ остановкада ешкім жоқ. Яғында ұқшеті, мынаке клиент келатат. Жүріп қойды біріс айтайықшы. Жарылбай тұрған еле, төгілбей тұрған еле бұйым бүйттің да? Екі AirPods наушник ошо. Наушник, хорошо. Oldu. AirPods наушник дейді екеуі дейді. Доставка іштебей, кәчінде үшінтіп, экономды, комфортты үшінтіп заказ қылышат. Кеттік анда. Күтіп олат дейді. Как раз үй жаққа жақын болып қалат маға. Может, кіріп ес алауыз, Құдай бұйырса. Местаға жетіп келдік. Бирок күтіп алат деген жігіттер көрінбейді қо. Манадың астында деділі. Жемінава балдар екен, Бирок алар ұншықпайлы тұрат. Ожиданияны күлчат етіп қойдым. Себебі мен уақытым кетті отта. Ертерек линияға шығып қойдым. Тағын 1 минут уақытымыз қалды. Заказ түшіп қалса принимат етіп қойып елек. Жана промокод келешіп қалат елек. Же уже илинбей қалауыз бе? Лучше линиядан шығып қой өрген жақшы ба? Шығып қой өреліге. Илинбей қалауыз ғой. Уже 2 минуттай болды, күтіп отырғаныма телефон çalsam. Азыр çalам деді. Же бияқтан шығау, Ова, бияқтан шығат оқшет. Bir жигит келатат. Точно ушул оқшет. Ушундайлар кичине кыйнайт да, кичине. 200 сом беришти, 186 сом болду. Макул, 5 ветче коюп кое берели. 14 сом чибесине. Ушундай бирөөдүн буюмуну жеткириш өтө эле кыйын да. Точно бердиңби, точно бербедиңби деген вопрос болот да. Аманат да все-таки. Эми отчет кылайлык, Общий канча болду экенин. Бүгүнкүдөн эсепке кетиптир. 2364 сом дейт. 11 заказ болуптур. 12ге дээркиси 5 заказ 1215 сом. Эч кимсинен мынаке. 12ге чейинкиден деле Яндекс комиссия алган жок. 12ден кийингисинен 1 сом 10 тыйын дейт. Ар бир заказдан, мындай айтканда, 10 копейкадан алып атты. 2300 менен 1200 кошсок 3500 3500-3600 болуптур да. Чивилер менен 3700 болду десек болот. 3700 сом коштуп биз. Биз примерно 1000 сомдук бензин кетирдик. Орто эсепте 1000 сомдук бензин кетти. Жүргөн километрим 127 километр жүрүпмүн. 6 саатта. Ушундай. 3700 сомдон 1000 сомдук бензин кетсе 2700 сом таза калыптыр 6 саатта чөнтөгүбүзгө. Кудай буйруса. Кудайым берекесин берсин, Бүгүн четверктен пятницага өткөн түнү эле азыр уже таңкы 3:40 болуп калды. Мен унутуп калыпмын, что пятница күнү или суббота күнү промокодду колдонуш керек эле өзүчү. Ошондо
Коэффициенттер өтө жакшы күйөт. 160, 130, 100дөн жогору алса болот. Азыр деле жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жок эле дегени эң кеми 20 плюс коэффициенти менен алып аттым. Но 5 минут 10 минуттан олтуруп калып аттым. Основной коэффициентти жандырган өзү эконом тарифиндегилер болот да. Комфорт кичине 5 минут 10 минуттан олтуруп заказ алып аттым. Кудайым берекесин берсине, канча тапсактан. Азыр мен үй тарапка жакын экен, мен өзүм рабочий городокто жашаймын. Аз эле калып туруп, биягы мынакей бияк жакта. Кудай буйруса барып, курсак тойгозуп, багымды атты окуп, эртең менен саат 10:00 бир документ иштерим менен чыгышым керек. Жумуштарымды бүтүрүп, түштө келип, дагы кечке дейин 4 саат, 5 саат уктап алсак, кечинде дагы жумушка чыгабыз, Роликтерге лайк басып, поделиться этип, каналга подписка болгонду унутпаңыздар. Туугандар, Маяк Парк аркылуу Яндекске катталып, курьер, доставка, эконом, комфорт, бизнес, минивен, грузовой тарифтери менен Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында иштесе болот. Парктын услугасы 2%, жаңы келген водительге 200 сом балансына толукталат. Телефон номер 0708 880 980.